Бул темир бетонду кармата турган скрепление. Муну мындай кылып тагабыз. Улан Абдуназаров темир жолдогу оңдоп түзөө жумуштарын жай Саратанында да, кыш чилдесинде да жасайт. Темир бетон шпалдарды атайын тартип менен бекитип, алар дыккат текшерүүдөн өтүп турат. Мен ушул темир бетондорду алмаштырып, ушул немелерин тагып, скрепленияларын карматып, ошондой болуп иштейбиз. Бул скреплениянын сапаты аябай жакшы, аябай бекем деп коюш керек. Анан ушу поезд өткөндө баягы чыгып кетпегендей болуп, катуу бекитип, бүт жакшы неме менен коюш керек. Жаздын келиши менен темир жол тилкелеринде оңдоп түзөө иштери башталат. Учурда Чүй облусунун Кант Ивановка перегонунда жыгач шпалдарды толук алмаштыруу жумуштары жүрүп жатат. Перегон Кант Ивановка участкасында 3803 километрде жыгач шпалдарды темир бетон шпалдарына алмаштыруу жумушу жүрүп жатат. Бул жерде 4 километр алмаштырылат, 3800-дөн 3803 километрге чейин. Темир жолго коюлуп жаткан бир даана темир бетондуу шпалдын салмагы 270 килограммды түзөт. Шпалдар Кыргызстандан чыгарылса, Фосло бекиткичин атайын буйрутма менен Германиядан алып келинет. Оңдоп түзөө иштеринде темир жолго төшөлгөн шагылдар да алмаштырылат. Эски чыккан немелерди темир жолдун тетиктерин жүктөп, бияктан чыкканда тияка алып барып складка жыйнатабыз. Жана жаңыларды алып келип, тетиктерин жаңы темир бетон шпалдардын жаңы тетиктерин балдарга тарап санап беребиз, өткөзүп. Темир жолдун үстүңкү катмарын улам жаңылап турса, биринчи кезекте темир жол инфраструктурасын иштетүү убактысы көбөйөт. Ошону менен бирге поезддердин кыймылынын коопсуздугу да камсыздаларын адистер айтышат. Ишкана өз кезегинде керектүү тетиктерин убагында алып, жыл ичинде бир катар тилкеде жумуштарды уюштуруп келет. Бурулай Пусурманкулова, Тилек Эркин уулу, Ала Тоо 24.